Сатуу бул бир гана техникалар жөнүндө эмес, психикалык ойлорду дагы жогорулатуу жөнүндө. Чектелген ишенимдер менен иштесеңиз, алда канча ийгиликтүү сатып алып каласыз. Бул жерде мен сатуунун эң кеңири таралган 10 чектөөсү менен тааныштырып кетем. Биринчиси, сатуу бул суроо же жалдыроо. Сатып алчы деп сурануу дегенди билдирет. Мен андай эмесмин, мага жакпайт. Бул жерде баары аралашып кеткен. Ылайыктуу үлгүлөрдүн жоктугунан биздин көз алдыбызда көптөгөн терс мисалдар, каталог көтөрүп, товар саткандарды көрчүбүз. Жана экинчи сорттогу жумуш катары сатуучу кесипке болгон мамиле болгон үчүн жана таасир терс пикирлер бизди ушундай ойго алып келет. Эмне дей алам? Мечит куруп атканда деле бирөө таш көтөрүп оор жумушка нааразы болсо, бирөө ибадаткана курганга сыймыктанып иштейт. Көз карашыңызды өзгөртүңүз. Ийгиликтүү сатуучулардын оюнда сатуу бул кардарларга чечим кабыл алууга жардам берүү, кардарларга көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берүү, кардарларды керексиз тобокелдиктерден жана чыгашалардан камсыздандыруу, керектөө тажрыйбасын жакшыртуу, кардарлардын жашоо сапатын жакшыртуу дегенди билдирет. Ал эми бул жерде таңуулоо, жалдыроо, сурануу жөнүндө эч нерсе жок. Экинчи терс түшүнүк: кардарлар эмнени каалап жатканын өздөрү билишет. Кааласа менден өздөрү заказ кылат эле. Эгер мен башка же кошумча нерсени сунуштасам өзүм билип, анда мен кыйнап, алдап саткан киши болуп каламын. Эксперимент жасап көрүңүз. Бир жума бою кардардан сурап көрүңүз. Эмне аларыңызды чечтиңизби же дагы ойлонуп жатасызбы деп. Көпчүлүк дагы эле ойлонот. Анткени адамдар эмнени каалап жатканын билишпейт. Алар эксперт эмес жана чечим кабыл алууда алар үчүн кыйынга турат. Сатуучу бул эксперт, билгич. Кардарга эң жакшысын тандоого жардам берүү, керексиз тобокелчиликтерден жана ашыкча чыгымдардан коргоо камкордуктун белгиси. Бирок албетте кардардын керектүүсүн канааттандыруу үчүн адегенде алга эмне керек экенин аныктап алыш керек. Ар бир адам арзаныраак жана тезирээк эле магазинден ала койгусу келет, 2-3 күн күтпөй, деген бул үчүнчү ишеним. Эгерде кардар эмне каалап жатканын билсе, анда ал дароо сатып алып жана арзан бааны тандайт. Демек, акциялар менен эле алып заказ кылуудан баш тартат деп ойлойбуз. Бул ишеним бизди кыйла эле артка тартат. Чынында, кардарлар өздөрү үчүн эң жакшы баада оптималдуу товарды издешет. Антпесе ар бир адам самопал же секонд-хендтен эле соода кылышмак. Чоң жакшы магазиндер ачылбайт болчу, кымбат баалуу кийимдер, кымбат баалуу косметика сатылбайт болчу, алтын, зергер буюмдар сатылбайт болчу. Андай болбогондуктан алар күтүүгө жана кымбат алууга даяр болот. Сиздер кардар үчүн эч убакта чечим чыгарбаңыздар. Төртүнчү кенен тараган терс ишеним бул адамдардын акчасы жок, ошондуктан алар мынчалык кымбат сатып алышпайт. Кымбат наборлорду сунуштабай эле коеюн, кымбат витаминдерди сунуштабай эле коеюн деп өзүңүздөр чечим кабыл аласыздар. Бул да туура эмес ой жууртуунун кесепети. Сиз өзүңүз кардарларга арзаныраак нерсе керек деп чечип аласыз. Анан автоматтык түрдө кардар кымбатыраак вариантты сатып албайт деген тыянакка келип аласыз. Кымбатты сунуштабай эле коеюн, жок дегенде арзан бир нерсе сатып алсын деп ойлойсуз. Ушунун кесепетинен көпчүлүк учурда фабриликте арзан косметика, арзан нерселер сатылат деген ойдо эле адамдар арзан товар деп ошодон дагы жок деп айтышым мүмкүн сиздерге. Ар бир адамдын баалуулугу өзүнчө, ар бириники өзүндөй болот. Силер чечим чыгарбаңыздар. Бул кымбатты албайт, бул арзанды албайт, бул ортону албайт дебей сунуштаңыздар. Керектүүсүн сураңыздар, эмне керек экенин. Анан варианттарды сунуштап көрө бериңиздер. Анан аламбы, албаймбы, ал адам өзү чечсин. Бешинчи ишеним: кардар өзү чечсин кандай набор тандайт. Эгер бир нерсе болуп кетсе, мени күнөөлөбөсүн деп каталог эле берип коюу. Каталог эле берип, мен барактап өзүң тандай бер деп коюу. Биринчиден, кардар сатып алуудан нааразы болсо дагы өзүнө керексиз же болбосо терс таасир эте турган наборду сатып алса, ал дагы эле сизди, сатуучуну күнөөлөйт. Компанияны күнөөлөп коет.
Экинчиден, эгерде сатуучунун өзүнүн тажрыйбасын өркүндөтүп, кардардын абалын түшүнсө, ал мындай жагдайлардын санын минимумга чейин азайтат. Сиз эксперт катары, сатуучу катары ушул адамдын көйгөйүн чече турганын көрсөтүп берип койгонуңуз жакшы болот. 6. Терс ишеним. Мен киммин бир нерсе сунуштагыдай. Мен киммин ошол адамдын убактысын бөлүп, оюн бөлүп, мен өзүмдүн товарымды сунуштагыдай деген сыяктуу ишеним. Бул бир жагынан мурунку чектөө ишенимине байланыштуу, бирок дагы бир компонент кошулат бул жакка. Мен татыктуу эмесмин, менин укугум жок деген. Ошол эле учурда балдарга башкача мамиле кылабыз го. Шорпа же, таттуу жебе, үй тапшырмаңды аткармайынча мен сага планшет бербейм деп биз аларга таасир этебиз, туурабы? Анткени биздин максат алардын дени сак жана бактылуу келечегин көздөйт. Кардарга дагы таасир кылуу күчүңүздү алуу үчүн сиз кардарларыңыз үчүн кандай баалуулук жаратканыңызды түшүнүшүңүз керек. Кийинки ишеним бул кардардыкы дайыма туура. Эмне десе дагы ошол кардар прав деген ой. Өтө эле кардарга ыңгайлаша берген бул дагы терс таасирин тийгизет, себеби дегенде сатуучунун позициясын төмөндөтөт жана күчүн алсыратат да. Ал эми биз керек болсо ошол кардарга тейлөө кызматын дагы аткарбай коюуга, кардарга жок деп коюуга дагы укугубуз бар. Ошону менен биз дагы ал кардар менен иштешүүдөн дагы баш тартып койсок деле болот. Ошондой ой менен дагы иштесеңиздер, сиз дайыма кардардан дагы бийигирээк статуста болосуздар. 8. Терс ой бул эң негизгиси сатуу керек. Сиз сатууга ушунчалык зар болгонуңуздан кардар кысымга кагылбай кетип калат. Ал ушул кысымды сезет. Же сатпайм деп коркуп атып такыр аракет кылбай коесуз. Кардарга болгон урматтоо анын сатып алуудан баш тартуу укугун дагы таануудан башталат. Сатуу бул максат эмес, бул натыйжа. Ошондуктан продукт жана сатуу технологиясы менен баары жакшы болсо, кардарлардын көбүнчөсү албетте сатып алат. А бирок сатып алгысы келбеген адамдарды дагы туура түшүнүп кой беришибиз керек. 9. ишеним. Сатуучу болуп төрөлүшүм керек эле. Сатуу же төрөлгөндө берилет, же жок деген ой. Бул туура эмес ой жүгүртүү. Ар бир адам каалаган чөйрөсүндө өнүгө алат жана ага жетиштүү күч жумшаса, жаңы нерселерди ийгиликтүү үйрөнө алат. Сиз дагы кыйын сатууну үйрөнүп алсаңыздар болот, ал үчүн практика гана керек. Эң акыркы, бирок эң маанилүү ишеним, терс ишеним бул мен болбогон эле нерсе сунуштап атам деген өзүңүздөрдүн терс ишенимиңер. Эгер сиз ушундай деп ойлосоңуз, анда сиз товарыңыз жөнүндө эч нерсе билбейсиз. Сунуштап аткан товар жөнүндө маалымат алыңыз. Кимге керек? Кандай жакшы жактары бар? Башка базар сунуштан товарга караганда кандай айырмачылыгы бар? Ошондо сонун товар экенин жана кардары бар экенин түшүнөсүз. Ал эми күтүлбөгөн жерден товарда бир нерсе бар экенин билип калсаңыз, сатуучу канчалык кыйын болсо да аны сата албайт. Сатса дагы байып кетпейт. Сатууну үйрөнүп, ийгилик жаратып алууңузга тилектешмин. Ийгилик сизге. Коркпоңуз, уялбай сатыңыз. Акчанын баары соодада.